Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Мен атым Бахридинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр былтыр бизге үй салдырган кардарыбыздын үйүнүн обзорун тартып берели деп жатабыз. Өмүрхандын үйүнө баратсак, Өмүрхан өзүнүн үйүндө эмес экен. Биз Өмүрхандын үйүнө кирип видео тартканга ключун алалы деп Өмүрхан турган жерге келсек, биз былтыр салып берген артыбызда турган Чолпонбек байкебиздин үйүнө келип калдык да. Өзүңүздөр билгендей, азыркы учурда биздин көбүнчө эле кардарларыбыз биринин тууганы, досу, таанышы болуп жатат. Бул деген болсо, сиз дагы тааныш билиштериңиз болсо, жок болсо дагы келип бизден үй салдырсаңыз болот. Ал эми биздин көбүнчө үйлөрдү көрсөңүздөр, мындай фасады Технониколь компаниясынын Халберг деген фасады менен жасалган болот. Эгерде сиз фасады Халберг менен эмес, ал эми клинкер менен жасалган үйдүн обзорун көрөм десеңиз, ушул видеону аягына чейин көрүңүз. Андай эмесе, биз азыр Чолпонбек байкендикинен Өмүрхандын үйүнө өтүп келдик. Өмүрхандын үйү чоң бир өзгөчөлүгү биздин көбүнчө үйлөрдүкүндө жогоруда айткандай Халберг менен жасалган болсо, Өмүрхандын үйүн биз фасадный клинкер менен жасап бергенбиз да. Ошол жөнүндө силерге кененирээк тартып көрсөтүп беребиз. Ушул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мынакей, могул жерден көрсөтүп кетчү нерсе, үй 188 чарчы метрди түзөт. Мынакей, могул жерде сынып калган клинкерлери турат. Өзүңүздөр деле көрүп алсаңыздар болот. Буну атайын көрсөтүп коелу дедик. Себебинде ушул чоң үйгө ушунча клинкер брак болуп орнотуп жатканда сынып кеткен учурлары болду да. То есть мындай дагы болот да. Бирок үй атайын клинкерный фасад менен жасалган. Мынакей, көрсөңүздөр болот. Кадимкидей кирпичик болуп эле апапакай сонун кирпичтей көрүнөт дагы. Бул болсо ОСБнын үстүнө болсо, биз атайын рейкаларды орнотуп туруп, ошол рейканын үстүнө анан бул фасадты жасап кеткенбиз дагы вентилируемый фасад болуп калган. Өмүрхандын үйүн болсо биз 2024-жылы кышында салып бергенбиз. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот, фундаменти дагы салыштырмалуу бийик эле фундамент. Мисалы, бул жанындагы үйдүн мынакей фундамент турат. Ушу менен дагы салыштырсаңыз нак көрүнүп турат. Үйдүн дагы бир өзгөчөлүгү көрсөңүздөр, немелерди декоративный сайдинг деп коебуз го, бул ветровой карнизди, ветровой карниздин сайдингин дагы Өмүрхан өзгөчөлөнүп, акка жакшы сочетание болсун деп туруп, серый антрацит өңүн тандаган да. Анан могул фасадты дагы бир сыйра жууп койсо дагы бир көркүнө келет. Азыр жаңы эле жаз келип, бул жерде дагы ички жасалгылоо иштери азыркы учурда бүтө элек. Ошол себептен силерге обзорун дагы тартып көрсөтүп берели дедик. Мынакей көрдүңүздөр, ар бир участокто бизде перепад болот. Мисалы, өйдө жакта башкачараак, бул жерде болсо, мисалы, менин киндигимен дагы өйдөрөөк болуп калган фундамент. Муну дагы биз сиз менен проектини аныкташып жатканда такташабыз. Себебинде фундаменттин бийиктиги түздөн түз үйдүн мындайча айтканда чыгымына таасир этет да. Эгер сиз фундаменттин бийиктигин 60 см кылсаңыз, биз могул жерден 20 см бул ылдыйраак болсо, 20 см расходу жокко чыгарылат, бетондукчу. Жана ошондой эле 20 см бетон эмес, мунун ичине толтурулган шагылдын дагы чыгымы жокко чыгарылат да. Бирок үйүңүздүн бийиктиги жапсыраак болушу мүмкүн. Дагы бир жолу баса белгилеп кетем, бизде көп учурда сурашат, бул үй канча сом болот деп, аягында айтпай, башында айтчы деп суранып кетип атышат. Биз былтыр кышында салып бердик бул үйдү. 4 миллион 300 миң сомго салып бергенбиз. Ушул азыр кайсыл деңгээлде турса, ошол деңгээлге чейин 4 миллион 300 миңге салып бергенбиз. Мынакей, азыр биз крыльцого кирдик. Ушул жерде көрсөңүздөр, мындай атайын чакан терраса калтырып кеткенбиз. Мынакей, террасанын болсо стяжкасы куюлган. Террасанын үстүн болсо вагонка менен кооздоп кеткенбиз. Ал эми мондай ортодогу колонналар болсо, буларды дагы вагонка менен кооздолуп кеткен. Мынакей, бул жерге көрсөңүздөр болот, алюминиевый эшик коюлган, жана ошондой эле терезе коюлган да. Бул террасадан үйгө кирип кеткенге мүмкүнчүлүк болот. Дагы бир нерсени баса белгилеп айтып коюш керек. Биз люкту болсо, чатырга чыгып кеткен люкту ушул жерге калтырдык. Мынакей, бул жерде көрдүңүздөр, бул жерде өзүнүн крышкасы турат, анан крышкасын жаап койсо болот. Эми
үйгө келдик. Мынакей үйдүн кире беришине келгенде өзүңүздөр көргөндөй ушундай болгон темир эшик турат. Эми бул эшикти дагы кардар өзү тандайт. Кааласаңыз 20 000 сомдугун, кааласаңыз 30 000 сомдугун, кааласаңыз 100 000 сомдугун тандасаңыз болот. Ошол сиз тандаганыңызга жараша биз эшикти алып келип коюп берип кетебиз. Бисмилла деп биз үйдүн өзүнүн ички бөлүгүнө кирдик. Мынакей кирсек, кенен чоң прихожка бар. Прихожкадан киргенде эле оң жак бетибизде бизде мондой болгон чоң электро щит турат. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Мынакей ар бир точка өзүнүн автоматына келген дагы бул жерде болсо сиз ар бир точкага биз илгеркидей кылып распред коробка койбойбуз. Сиз удлинитель сайсаңыз ал жер ээлип, өрттөнүп, үйдө пожар болбош үчүн биз деген болсо мынакей ар бир точка өзүнчө автоматка келет дагы. Бул жерде бүт баары жазылып турат, ал кайсыл точкага жооп берет экен да. Анан эгерде сиз ошол жерден точкага, мисал катары холодильникке барчу жерге сиз башка приборду сайып чоңураак, көбүрөөк колдонсоңуз, бул автомат деген автоматом сизди өчүрүп салат да. Сиз бул автоматта кандай туура колдонуш кереги каралган болсо, ошондон ашык колдоно албайсыз да. Бул дагы сизге мындайча айтканда үйдүн безопасностуна, кепилдигине жакшы бир өбөлгө болуп берет да. Себеп дегенде бизде көп учурда пожарлар неден болот? Пожарлар бул биринчи кокустуктан болот, экинчиси болсо эрежени туура колдонбой, колдонгондон болот, жана электромонтаж туура эмес жасалгандан болот да. Ошон үчүн биз бул автоматка дагы бир өзгөчөлүгү бар. Бул автомат могул жерде көрсөңүздөр болот. Бул DIF автомат деп коет. Булар болсо чувствительный да. Чувствительный дегенде болсо биз атайын өзүнчө коебуз. Мисал катары жанакы ар бир точкалардын өзүнчө бир чувствительный бар. Мисал катары адам же балаңыз токко прямой колу менен тийип алса, бул ошол нерсени сезет дагы өчүрүп салат. Токко тартылып, мындайча айтканда, чоң бир маселеге жаралып кетпеш үчүн да. Андан тышкары болсо, бул жерде деген эгерде сизде санузулга өзүнчө да DIF автомат коюлган бул жерге. Санузулда суу агып, затоп болсо, сизди кайра эле токко тартылып, же болбосо бир чоң чатак болуп кетпесин деп, бул автомат аны да сезет дагы. Эгерде санузулда суу агып бир нерсе болсо, анда дагы өчүрүп салат да. Жана ошондой эле жогоруда белгилегендей, эгерде сиз туура эмес колдонуп бир жерге, мисалы өткөндө бир кардарыбыздыкында болду история. Ал деген болсо, бир точкага эле удлинитель сайып туруп, удлинительге көп бытовой техниканы койгондагы ошону байланыштуу бияк автомат өчүрүп салган да. И ушундай сыяктуу кылып сизди дагы туура караганга мүмкүнчүлүк берет да. Анан дагы бир баса белгилеп кетчү нерсе, мына могул жерин көрсөңүздөр болот. Могул жери бош турат. Могул жеричи. Бош турганынын да бирден бир себеби бар да. Себебиден да биз бул автоматты орнотуп атканда, не только бул автоматты орнотуп атканда, негизи ал мен точкалар жөнүндө да айтып берем. Биз деген могул ичин деген кезип алып туруп, могул жерде деген пенополистиролдун баарын тең толугу менен ачып, бошотуп туруп, бул эме менен, автомат менен, точка менен, розетка болобу мондай сыяктуу. Пенополистирол жыгач менен эч бир мындай бири-бирине карым-катнаш болбосун дейбиз да. Ошол боштондукту болсо биз родбанд менен толтуруп салабыз да. Могул жерден карасаңыздар, родбандтын могул жерден карасаңыздар көрүнүп турат, родбанд менен толтурулганычы. Анан кийин болсо дубалга чыкканда болсо мондай металлический пластина кетет дагы. Мунун эки жак бетинен гипсокартон отурганда, бул эки гипсокартондун ортосунда артында болсо металлический пластина калып калат дагы. Ошону менен электромонтаж наружный, бирок эч бир дубал менен, жыгач менен соприкосновение болбойт. Мынакей могул жерден көрсөтүп берип коеюн. Мынакей. Көрдүңүз, бул гипсокартон турат. Гипсокартон ушу менен дальше уланып кетет. Могул точкага келгенде, мына могул жерде бошотулган. Көрсөңүздөр болот, Бул дубал менен, сырты менен келгенде, ачык келген дагы, могул жерге келгенде гофра менен киргизкенбиз. Мына көрсөңүздөр болот, гофра турат. Кайра бул жерден чыкканда да гофралар турат да. Кайра металлический пластина, кайра гофра. А могунун ичиндеги боштондук болсо, биз родбанд менен толтургузуп, мына могул жерден толтургузуп, бул точка, розетник, подрозетник. Эч бир пенополистирол менен түз карым-катнашы жок. Бул дагы бир жолу сизге мындайча айтканда кепилдик берет дегенибиз да. Андан эми бул жерден потолокту да карап кетсеңиздер болот. Потолоктон кеткен электромонтаждар болсо, бүт баары жалаң бир гана гофра менен кетет да. Ошол электромонтажды бүтсөк, мына биз прихожкага кирдик. Прихожкадан кийин болсо, биз мындайча айтканда чакан коридорчого киребиз. Бул зонадагы чакан коридор бар, көрдүңүздөр, Бул коридордон биз үйдүн ар кайсы бөлүмүнө чачырап кетсек болот. Биринчи биз азыр эми кухнядан баштайлы, мынакей. Кухнядан кирсек, биягына көрдүңүздөр, алюминий терезе коюлган. Бул жагына болсо пластиковый терезелер коюлган. Ар бирин кардар менен макулдашып
Биз сиз кандай десеңиз ошого жараша жасап кете беребиз. Кухнядан жанакындай эле террасага чыгып кетсек болот. Терезелер ат поло болгон. Мынакей бул жерге болсо кухонный стенкага толугу менен электромонтаж дайындалып турат. Биз сантехнический системаларын да коюп кеткенбиз. Жана ошондой эле могул жерден карасаңыз мындай болуп гофра чыгып турат. Бул эмне деп сиз таң калышыңыз мүмкүн. Бул деген болсо ушул жерге келечекте кухняга островок болот. Ошол островокко ылайыкталган электромонтаждын проводу да. Бул пол менен келген дагы. Полдо болсо өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Мынакей апапакай болуп пенополистиролдун гранулдары көрүнүп турат. Бул болсо деген болсо жылууланган стяжка болуп эсептелет. Өмүрхан болсо потолокту дагы сип панели менен жасаткан. Мынакей көрсөңүздөр болот. Потолокто толугу менен сип панелиген жасалган. Сөйдөн Өмүрхан деген өзү баягы курулуштан проект чийгенден жакшы кабары бар болот экен. Өзүнүн специ да ошого мындайча айтканда тиешелүү жумушта иштейт экен. Анан бул болсо экинчи этаждын полу даяр болуп турсун, кийин келечекте үйүмдү чоңойтуп калсам деп туруп, эртең күнү экинчи этаждын полу даяр болот. Жана ошондой эле мындай сип менен потолок болгондо биз үйдүн высотасынан дагы желбейт да. Мисал катары башка утепление болсо биз 10 сантиметр потолоктон жеп кетмекпиз да. Бул учурда болсо потолоктогу бийик бойдон калат. Азыр көрсөңүздөр болот. Бул үйдүн потологунун бийиги 3,20. Жана ошондой эле жылуулукту сип панель дагы аябай жакшы кармап берет да. Ал эми баарыңыздар билгендей физикага байланыштуу үйдөгү жылуулук потолокко көтөрүлөт да. Если потолок жакшы жылууланган эмес болсо, үйдөгү жылуулуктун баары тең потолок аркылуу чыгып кетет, чатыр аркылуу. Сиз болсо кайра көмүр жага бересиз да. Мынакей бул азыр кухняды көрдүк. Видеодо үйдүн планы боюнча да силерге сүрөтү менен, размери менен турат. Ал жерден да карап алсаңыз болот. Видеонун аягында дагы чоң сүрөт менен биз силерге план боюнча көрсөтүп беребиз да. Андан кийин бисмилла деп туруп мынакей биз ата-эненин бөлмөсүнө кирип атабыз. Мынакей бул ата-эненин уктоочу бөлмөсү. Өзүңүздөр көргөндөй аябай чоң, почти от пола панорамный терезелер менен. Жана бул спальный комната, мастер спальный комната да. Мынакей биринчи бул жеринде өзүнчө санузел бар. Мынакей ата-энеге үйдүн ээсине ылайыкталган санузел бар, терезеси менен. Жана ошондой эле сантехнический системалар толугу менен коюлган. Жана бул жагында жабык гардероб бар да. Мынакей. Бул жерде дагы өзүнчө терезеси менен өзүнчө гардероб бар. Ата-эненин уктоочу бөлмөсү да. Эми азыр замандын талабына жараша элдин баары тең ушундай кылып калды да. Өзүнүн эле уктоочу бөлмөсүндө өзүнчө бир санузел, өзүнчө бир гардероб кылыпчы. Андан кийин биз кайра экинчи зонага өтөбүз. Бул жерде көрсөңүздөр өзүнчө да коридор бар дагы. Могул жерде чоң арка түрүндө ачылган, баягы коридордон кысылбаш үчүн ачык бойдон калат. Бул болсо холл, гостевой зонасы да, конок тосуучу, жана ошондой эле баягы үй бүлө, негизги ушул жерден кино көрүп, эс алып баарлашчу зонасы да. Мынакей абдан кенен. Жогоруда белгилегендей бул жерге биз уже кардардын чечимине жараша, мисалы ушул Өмүрхандын үйү боюнча мен баса белгилеп айтып кете алам. Электромонтаж боюнча биздин архитектор менен аябай көпкө иштешти да. Ар бир точканы кеңешип, кайра бияка жылдырып, тияка жылдырып отуруп, аягында архитекторлор чийип берген. Анан ошондон кийин анан чечим чыгарып, ушундай кылып ылайыкталган да. Бул жерде интернеттин да кабели, жана ошондой эле электрокабель баардыгы тең, современный замандын талабына жараша сизге эмне керек болуп калса, ошонун баары тең бул жерге жайгашылган да. Анан биз азыр дагы бир жолу баса белгилеп кетчү нерсе көрдүңүздөр, потолок бийик 10 сантиметр биз пенополистирол куйгандан кийин, могул сип панель дагы 10 сантиметр жерге кирип турат. Ошондон кийин да карасаңыздар, потолок абдан бийик. Жана могул жерден болсо атайын кичинекей труба чыгып турат. Бул труба деген болсо вентиляционный системанын трубасы. Эртең күнү ушул жерден абаны соруп кеткенге ошол жооп берет да. Анан эми бул жерге келсек, бул жерде болсо үйдүн притоктору турат. Көрсөңүздөр болот. Аба ушул жерден келет, көтөрүлөт, жана бул жерден чыгып кетет. Биз мынакей кайра коридорго чыктык. Кайра коридорго чыккандан кийин эми биз уже уктоочу бөлмөлөргө кирсек болот. Бул үйдө 4 уктоочу бөлмө бар. Мынакей биз азыр экинчи уктоочу бөлмөгө кирдик. Бул дагы абдан чоң панорамдуу терезеси менен ат пола, электромонтаж толугу менен коюлган. Жанагыдай ар бир кардар бизде өзү каалагандай ылайыктап алса болот. Мисалы Өмүрхан жаш эле жигит болгонуна байланыштуу азыр эле барып Чолпонбек байкенин объектисин барып көрүп кетпедикпи? Ал жерде дагы гипсокартондун алар өзлөрү кылабыз деп
минустап коюшкан. Азыр Чолпонбек байкенкин Өмүрхан да ошол жакта жардам кылып атыптыр. Ал жактын гипсокартон чаптап атышат, ал жакты бүтүп, биякты өзүбүз чаптап алабыз деп атышат да. Сиз да ушундай сыяктуу эле электромонтажын кылып кеткиле. Ал эми гипсокартонун мен өзүм эле чаптап алам десеңиз, биз аны сметага кошпой сизге таштап кете беребиз. Мынакей 3-чү уктоочу бөлмө бул. 3-чү уктоочу бөлмөнө чыгып, биз 4-чү уктоочу бөлмөгө кирели. Мынакей бул жагында күн чыгыш тарабында дагы бир уктоочу бөлмө бар. Дагы бир жолу басалып белгилеп кетем. Ар бир үйдүн потолоктун бийиктигин сип панель менен жылуулайсызбы, беркинде утепление менен жылуулайсызбы, сиз чечесиз. Ошол чечкениңизге жараша сумма аныкталат да. Жана биз бул жерде кенен бардык общий деп коебуз го, мындайча бардык үй бүлөгө ылайыкталган санузел бар. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Кенен мынакей электромонтаж бүткөн сантехникалык системалары коюлган, терезелери коюлган, ички жасалгылоо гана иштери калган. Видеону толук көргөн болсоңуз, обзорун үй бир кабаттуу үйдүн ичинде 4 уктоочу бөлмө бар. Бир уктоочу бөлмөсү болсо мастер спальный, анын ичинде өзүнүн санузелу жана ошондой эле гардеробу бар. Чоң өзүнчө холл, гостевой зонасы бар коноктошконго, жана ошондой эле абдан кенен болгон кухня бар. Кухнядан террасага чыгып кетсеңиз болот, жана общий санузел бар. Үйдүн бийиктиги 320 метрди түзөт. Фундаменти да бийик коюлган. Өзүңүздөр көргөндөй терезелери болсо антрацит менен ак менен комбинированный, террасага чыкчу жери болсо бул алюминийден жасалган, водосток, ветровой карниз бүт серый антрациттен жасалган. Ал эми үйдүн фасады болсо биз атайын клинкер менен жасап кеткенбиз. Видеонун башында айтып кеткендей эле, биз 2024-жылы кышында Өмүрханга бул үйдү деген 4 миллион 300 миң сомго келишим түзүп, кызмат өткөзүп салып бергенбиз. Азыркы учурда буюрса ички жасалгылоо иштерине даярданып жатышат да. Дагы бир жолу баса белгилеп кетем, биз эмне иштерин бүтүрүп бергенибизди. Фундаментин куюп бергенбиз, дубалын көтөрүп бергенбиз, 320 бийиктикте, ветровой карнизтерин коюп, водостокторун коюп, чатырын жаап, терезелерин коюп, сырткы темир эшигин коюп, жана ошондой эле террасанын астын болсо толугу менен вагонка менен коостоп, үйдүн ичине киргенде болсо электромонтажын коюп, сантехникасын коюп, вентиляциялык системасын коюп, жана ошондой эле полду болсо атайын пенополистирол менен, бетон менен жылуулап кеткенбиз. Жана бул үйдүн өзгөчөлүгү дагы потолок сип панель менен жылууланган. Эгерде келечекте экинчи этаж кошом деп калса, экинчи этаж толугу менен дайын. Эгерде сиз дагы ушундай сыяктуу үй заказ кылам десеңиз, албетте сиздин үйүңүз ушул эле сумманын тегерегинде чыгып калышы мүмкүн, же болбосо бул суммадан дагы арзан болуп калышы мүмкүн. Себебинде сиз балким фундаменттин бийиктиги мага мынчалык бийик эмес, мисалы дубалдын бийиктиги мага мынчалык бийик эмес болсо болот дешиңиз мүмкүн. Мисалы терезе мага комбинированный эмес, мага ак терезе эле болсо болот дешиңиз мүмкүн. Ошол сиз тандаган нерсеге жараша ар бир материалдын өзүнүн баасы бар. Ошол баа өзгөргөнгө жараша сумма дагы өзгөрүп кете берет. Эгерде сиз дагы ушул сезондо 2025-жылы үй салдырам десеңиз, бизге кайрылсаңыз, биз сизге проектисинен баштап үйүңүз салынып бүтүп, үй бүлөңүз менен үйүнө кирип кеткенге чейин кызмат кылып бергенге даярбыз.